саламатсыңарбы? Қалай қалқым, елі жұртым, жана ушу YouTube каналынын жааматы. Мен силерге бүгүн чыкканымдын себеби Талас областынан келдик. Могу кичинекей неберем Рамазан кичинекей кезинде төрөлгөнүнө 2 эле ай болгон. 2 айдан кийин тамырлары жарылып, денеси кызарып, ушундай бир башкача бир ооруга туш болду. Анан биз аябай корктук. Бул эмне деген, өзү кичинекей кеч эле төрөлгөн бала болсо, бул эмне деген оору болду экен деп. Анан Бишкекке келип врачтарга көрүндүк. Бизди гематологическийге жиберди. Ар жерге келип врачына жолуктук. Жолуксак айтты, баланы анализдерин алабыз деди. Анан алардын анализдерин тапшырдык бир күндө. Тапшырып, эртеси кайра анализине келдик. Өзүнүн апасы жанында жүрөт. Анан кызым экөөбүз келип, анализдерди алып, врачка келдик. Врачка келсек, мындай деди. Небереңиз ушу катуураак ооруга туш келип калыптыр эми. Бул адамдын организминде аларга бул тиги анализди карап тромбоскопия деген эме берди, диагноз коюп берди. Бул эмне деген оору десем, бул адамдын клеткасындагы тромбоцит деген канында ушундай бир эме болот экен да, клеткалар. Тромбоцит өтө эле жок болуп, азайып, почти жок болуп эле калыптыр деди да. Эми буну эмне кылабыз десек, эми дарылаш керек. Эгерде бул көбөйүп кетсе, баш эмесине чейин, органына чейин жетсе, аябай кыйын болот деп биз аябай эме кылды. Анан эми болуптур деп анан ушул балам, ушул неберем болчу ошол кезде. Дарыланса дарыланып, лечение алгыла деди, жаткыла деди. Бирок лечение аябай күчтүү дарылар менен, капельницалар менен бүт мен өзүм көрдүм да, көрүп коймай, ушунун баарын ушу кичинекей тырнактай бала көтөрө алабы ушу десе, эми врач айтты, эми байкайбыз эже депчи. Анан баягы дарыларын ала баштады. Мамасы экөө больницада жатты. Где-то бир жумадай жатышты. Жок, баладан тамырлар жарылганда клеткалар бүт денеси кара болуп эле ушундай бир башкача боло баштады. Анан барсам, кызым айтты, врачка дагы жолуксак айтты врач, ушундай болот, ушундай болот, эми ушинтип мүмкүн оңолуп кетиши мүмкүн, бирок биз гарантия бере албайбыз деди. Балаңыз 100% оңолуп кетет, айыгат деп бере албайбыз деп мага ошону айтты. Анан кызым үчөөбүз турганбыз. Анан кызым айтты, кой анда биз анда бул сиздердин лечениеңиздарга макул эмеспиз, биз башка жакка барып дарыланабыз деди. Анан ал врач даже айтты, мен жибере албайм силерди деп. Анан тиги арыз жаздык. Арызды жазып биз чыгып кеттик. Ошентип анан эртеси кызым ушу Бишкекте турат экен. Апа деди, Матай уулу Кубанычбек Табып деген бир табыпты мен сураштырдым. Ал байке аябай жакшы карайт экен. Балдарды да, чоң адамдарды да, чоң кишилерди, түрдүү ооруларды карап айыктырып берет экен деди. Анда болуптур, анда ошол жака барайык деп биз чечим кылдык. Эртеси баягы баланы алып жөнөдүк. Ал табыпка бардык, барып приемуна кирдик. Кирсек, кабыл алды, аябай жакшы кабыл алды. Анан баланы тамырын кармап, өзүнүн диагнозун коюп, анан көрүп, эми байкады окшойт, бул баланын оорусу татаал экен. Анан айтты, эми бул менин колумдагы иш эмес, Алланын иши. Мен Аллага себепкермин, мен силерге жардам берем. Колумдан келишинче жардам берем деди. Анан эртең келгиле сеанска деди. Эртең 14 күнгө сеанс түшүптүр. Ошол катышасыңар ушул сеанска деди. Анан башка дагы дары суулар, дары чайларды жасап берем деди.
Бул дары чай, дары суу только эненин сүтү менен ошол аркылуу дарыланат деди. Ошентип кызым сеанска катышып 14 күн дегенде алган ошо берген сууларын, чайларын ичип, анан кайра врачка, то есть тиги табыпка приемга кирди. Приемга кирип, Аллага шүгүр, ошол менен кызым аябай жакшы настроение менен чыкты. Апа деди, азыр бизди кайра тиги мурунку барган врачыбызга жиберип атат. Эмнеге десем, барып ошол жерден анализиңерди тапшыргыла, и ошол анализдер менен кайра мага эртең келесиңер деп айтты деди. Ой, болуптур деп анан биз ал эртеси аяка бардык, анализдердин баарын тапшырдык. Тапшырып, кайра эртеси бул табыпка келдик. Матай уулу Кубаныч табыпка кирип, баягы анализдердин баарын көрсөттү. Кызым көрүп алып, аябай жакшы анализдерди бериптир. Жакшы анализ деп өзү да кубанды, бизди да кубантты. Лейкоцит аябай көтөрүлүп кеттир, жакшы көтөрүлүптүр. Короче, жакшы деп бизди кубантып койду. Каны да жакшы деп. Ошентип биз ошол жерден Кудайга шүгүр балабызды алып чыгып, кайра биз кеттик. Баягы бала күндөн күнгө мына ушул неберем жакшырып, үйгөнү да жакшы болду, тамагындай настроенияси да жакшы болуп, баягы көгөргөн жерлери кете баштады кадыресе. Түнкү уйкусу дагы тынч болду, күндүзгү уйкусу да тынч болду. Чекей бөбөгүбүз чоңое баштады. Чоңоюп 6 ай болду. 6 айда биз кадыресе торолдук. Кадыресе балага окшошуп жакшы торолдук, жакшы болду. Анан биз 6 айдан кийин кайра кызым Бишкекке келип, 6 айдан кийин кайра анализ тапшырды. Анализди тапшырып, тиги врачка кайра барды. Ошо врачына барып жолугуп, врач көрүп алып, аябай таң калыптыр анда да. Как это не может быть? Где вы лечились? Каяка бардыңар? Эмнеге, ким деген врачка бардыңар? Деп баягы көргөн анализине ишенбей аябай көп суроолорду бериптир. Мына ошол жерде кызым баарын төкпөй чачпай айтып, биз ушундай кыргыздардан чыккан целитель чыгыптыр. Аты жөнү ким десе Матай уулу Кубанычбек деп аны жооп бериптир. Кандай дарылануу болду, эмне дарылануу кылды, баарын төкпөй чачпай айтып бериптир. Мынча 2 тур сеансына катыштым. Жагдайдын баарын айтып, ошо менен биз кайра ошол анализди алып, баягы табыпка кайра бардыктыр кызым. Баргандан кийин ал да көрүп, аябай жакшы болду, эми ушинтип жакшы болосуңар, аягсыңар деп бизге кайра ал жерден да өзүнчө дело ачылып, бүт өз колу менен жазып, баланын кандай болуп келгенин, кандай жолдор менен аякканын жазып, бизге колубузга карматты. Эмне десем, эми ушу биринчиден ушу Матай уулу Алланын амири менен Матай уулу Кубанычбек табыпка чоң ыраазылык билдиребиз. Мына ушу ошогон табыптар элдин керегине жарап, канча деген биз барып атканда канча деген оорулар, аябай башка түрдөгү оорулар да барып атты. Мен өзүм ошол жерде как свидетель болдум да. Ошол кишилер, ошол адамдар, бала барбы, кыз барбы, аялдар барбы, эркектер барбы, бүт ооруларына шыпа болду. Оорулары шыпа болду. Аягып чыкты. Ушу бир эле Кыргызстандан эмес, мен өзүм көрдүм. Дүйнөнүн башка жактарынан да келип атты. Россиядан келип атты. Казакстандан да келип атты, Турциядан да келип атты. Ал эмес, башка Европадан да келген адамдарды көрүп мен ушунчалык таң калдым. Бизде да ушундай, Кудай Таалам бизге ушундай адамдарды бизге тартуулаган экен, берген экен. Ушунча элдин соңуна калып,
деп мен ошол жерде жүрүп аябай көрдүм. Эмне деп айтарым эми ушу Матай уулу Кубанычбек Тауупка миң мертебе ыраазыбыз. Кудайым ушуларга өмүр берсин. Ушунча деген адамдарды дарылап алкышын алып атышат. Ошолордун алкыштары ушуларга тие берсин. Аллахым ушуларга өмүр берсин. Шакирти Салимбе Кудайым буга дагы өмүр берсин. Бактылуу болсун ушулар үй бүлөсү менен, бала чакалуусу менен. Тилеген тилектерине, ойлогон максаттарына жете берсин деп биз ыраазычылыгыбызды билдирет элек. Миң мертебе ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ушу эки дүйнөдө бактылуулукту каалайбыз. Ушу неберем 4 жаштан өткөндө дагы бир ооруга чалдыкты. Эртең менен турсак эле бети кызарып, бир точка пайда болуптур. Ай, бул эмне болгон, кызарган десек, баягы балада ошо кызарган жери кычышып, тырмап, эртеси көбөйүп кетти. Андан да аябай корктук, эмне болду деп. Врачтарга дагы алып жөнөдүк. Врачтарга келсек, биз врачтарга барсак, диагнозу атопический дерматит деп диагноз коюп берди. Ой, бул оору көрсө организмде болот экен. Бул курттардын пайда болушу экен да. Бул курттар анда да айтышты, бул курттарды дарылайбыз. Бирок дарылаганга болот. Бирок бул балаңыз ашы өмүр бою диетада отуруш керек деди да. Эч кандай сахар жебеш керек. Жанагындай аллергический тамактарды жебеш керек, май жебеш керек, сүт ичпеш керек. Ой, толгон токой нерселерди айтышты. Эгерде диетаны сактабаса, эт жебеш керек дейт. Анан мен аябай таң калдым. Ай, бул кандай бала болот анда деп. Анан баягы көргөн Тауубуз Матай уулу Кубанычбек Тауупка дагы биз барганга туура келди. Ооба, биз бардык эртеси. Барып, дагы айтып, эми биздин аякта өзүбүздүн делобуз ачылып калыптыр. Ошол жерге барып, дагы биз регистрация болдук. Тауупка барып, кайра дагы эртеси приемга кирдик. Приемдо ал баланын тамырын кармап, өзүнүн диагнозун айтты. Эртеси кайра приемга киришти. Жок, сеанска келесиңер деди. Кадимки эле сеанска кирди. Баягы эле сеанс болуптур. Сеанска апасы экөө келди. Кадимки эле чайларын, сууларды дуанын күчү менен, Алла Тааламдын эмри менен, ошо окулган Курандын күчү менен окулган ошо суу дарылар ушу небереме чоң таасир берди. Сууларды, дарыларды ичкенден кийин, дары чайларды ичкенден кийин кадыресе бетиндеги жарасы уже кадыресе эле жара болуп кетти да. Жарасы токтоп карасак уже карт басып бети мындай үгөлөнүп түшө берди да. Дарыларын дагы чайларын уланта берди ичкенин. Ошентип жүрүп, бир айдын ортосунда, бир айдан ашык убакытта, бир айдан ашканда балам неберемдин бети таптаза болду. Таптаза болуп, бираз тактары калды. Баягыдай жара, баягыдай аккан сары суу, эми жайында аябай коркот экенсиң да, кандай болуп кетет деп. Суулардын баары токтоп, кадимкидей таптаза бетке айланды, бирок тактары калды. Ошентип ал дарттан да кутулдук. Эми буларга каалоом чын дилимден Аллахым буларга узак өмүр берсин. Үй бүлөдө бакты таалай, бала чакасынын, балдарынын жакшылыгын көрүп, неберелери менен, чөбөрөлөрү менен бактылуу болсун. Ушунча элди кабыл алып, алардын айткан, ооруган ооруларын айыктырып, ушу чоң ошолордун алкыштарын
батасы тейсин. Кудайым ушуларга өмүр берсин, бактылуу болсун, таалайлуу болсун, бала чакалардын жакшылыгын көрсүн. Ошондой эле мен мына ушулардын чогуу иштеп жаткан коллективине дагы ыраазычылык билдиргим келет да. Коллективдери аябай жакшы, кичипейил. Аларга дагы кааларым ушул жерде чогуу иштешип аткандан кийин Кудайым Аллахым буларга да өмүр берсин. Үй бүлөлөрү менен, бала чакасы менен бактылуу болсун. Тилеген тилектерине, максаттарына жете берсин демекмин деп мен тилек кылам. Рахмат. Мен аты жөнүм Камытов Рамазан Рустамбекович. Мен 2014-жылы төрөлгөн 21 июль. Мен азыр 10 жаштамын. 5-класста окуйм. Окууларым жакшы. Мен 2019-жылы тромбоцитопения оору менен ооруп калгам. Мени Матай уулу Кубанычбек байкем айыктырган. Ассалому алейкум, улуу урматтуу кыргыз элим. Мен ар бир айтып аткан сөзүмдү Кудайга тобо деп, Кудайга шүгүр деп, Алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллахым улук, Аллахым ыйык деп туруп баштаймын сөзүмдү. Бүгүнкү күnkө ушу биздин YouTube каналга өз ыраазычылыгын билдирейин деп келген Апел аттуу эжекебиз Талас областынан келген экен. Өзүнүн небересинин оорусунан айыгып кеткенин, бизден шифа таап айыкканына ыраазычылык билдирейин деп келиптир. Биринчи ыраазычылыктар, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мактоого, алкышка жалгыз гана Кудай Таалам өзү татыктуу. Ал эми биз дарыгер, себепкербиз. Кудай Тааламдын өкүмү менен Аллах Тааламдын өзүнүн пенделерине шифагерлик кылып жардам беребиз. Бул жерде мен мурунку берүүлөрдө айтканмын. Мен ар бир айтып аткан сөзүмө Кудайга тободум дегеним мен эмес. Мен деген сөз жок, Алла деген гана сөз бар. Ошондон Аллахтын ыйыктыгын мактагым келет, Аллах Таалама рахмат айткым келет. Мен Аллах Таалама чексиз ыраазымын. Бул жерде мен айтканмын, адамдардын ден соолугунда 70%ке жакын ооруларды толук калыс айыктырса болот экен деп. Бул сөз жөн гана сөз жөнүндө айтылган жок. Мен бул сөздү бир тажрыйбага таянып, бир далилдерим бар үчүн, же болбосо ошол илимдин, ошо оорулардын үстүнөн иштеп аткан илимпоз адам катары биз күнү түнү ушу оорулардын себептерин издеп, ошол айыкпай аткан дарттарга шифа издейбиз. Бүгүнкү айыгып аткан баланын диагнозу дагы кандай келгендеринин баарын өздөрү айтып бериптир. Мен аларды кайталап айтпай эле коеюн. Бул жерде медициналык диагнозу, муну врачтар жакшы түшүнөт диагнозду. Жана ушул оору менен жабыртаткан адамдар гана түшүнөт. Башка адамдар бул ооруну түшүнбөйт. Бул өтө оор диагноздогу, медицинада көп күч менен эмделе турган оорулар. Бул биринчи диагнозу атопический дерматит, экинчи диагнозу тромбоцитопия деген оору экен. Бул эки түрдүү оору. Ушул ооруга дагы Кудай Тааланын кудурети менен, Курандын жардамы менен шифа таап айыктыра алдык. Мына ушул бала Рамазан деген жигит өзү келиптир. Азыр 10 жашта экен. Ушул төрөлгөндөн баштап бизде учетто туруп, бизде дарыланып жүрөт. Өзү дагы ушул азыр балакатка жетип, 10 жашка жетип, бүгүн ыраазычылыгын айтып келиптир. Мен ыраазымын, Аллах Таалам ыраазы болсун. Бул баланын айыкканына бизде медициналык, бизгенчеки кароолордон өткөн, врачтардын койгон диагноздордун бардыгы бар. Бизге чейин дарыланганга чейинкиси. Ал эми бизден дарылангандан кийинки дагы анализдери, УЗИнин медициналык выпискалар бар, толук калыс айыкты деген. Андан кийин ошол ооруп тарткан жаткан кезде тартылган сүрөттөрү бар. Анан азыркы кезде да тартылган сүрөттөрү бар. Айырмачылыктары, далилдери. Андан кийин өзү да келип, ушул жерден өзү ыраазычылыгын видеодон айтып кетейин деп келиптир. Бул деген Кудай Тааламдын кудуретинин күчү, биздин мусулмандардын Курандын күчү. Курандан күчтүү дары болбойт деп ар дайым айтып келе жатабыз. Мына дагы бир далил.
Құрандан шифа тауып айығып кетіп жатады. Ошон үчүн Аллах Таала кыргыз жерибизди, кыргыз элибизди жамандыктан, кырсыктан, жугуштуу оору кесел дарттардан, илдеттерден, сыркоолордон, сасык тумоолордон сактасын. Кыргыз элимдин саламатчылыгы болсун. Элиме амандык, жакшылык каалайм.